Assalamu alaikum tуугандар. Бүгүн биз мына профилактика жасабай калдым. Мен ошондон ооруп калдым болуш керек деп мына өзүнө өзү туура диагностика коюп, туура ыкмаларды колдоно албай калган биздин тууганыбыз келип отурат. Жашыңыз канчада? 49. 49 жаштасыз. Сиз азыркы мезгилде бир аз жөтөлгөнгө, какырык чыгат, чыйрыгып атасыз кичине. Жок андай. Өтө чыккан жоксуз. Жит сезбей калдыңыз. Жит сезбей калдым. Алыңыз куруп чарчап атасызбы? Обычно слабость. Аппетитиңиз кандай? Аппетитим жакшы. Ну я не чувствую запах, вкус вообще. Вкус менен запах билбей атасыз. Так. Сиз былтыр ковид мезгилинде дагы бир кандайдыр бир ушундай сизде даттануулар болду беле? Жок. Мен былтыр сизден ушу 10 күн профилактика алып кеттим. 10 күндүн ичинде ошо бибатон ішип аткам. Перекис менен кадмин салган, С витамин 10 күн. Анан 1 жыл эчтеке болгон эмесмин. Анан келип алып коеюн деп жүрүп өткөзүйдүм. Сиз жумуш иштеп атасызбы, же үйдө эле болдуңузбу? Жумушта болуп атасыз, Так, мен эмне айтайын дедим, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, көрдүңүзбү? Адам эч качан мындай өзү менен өзүн иштегенди токтотпош керек да. Мисалы мен бир жыл мен лечение алдым, болду, мен ушул боюнча жакшымын деген бир аз туура эмес болуп калат да. Себеби деген бизге мына абадан, тамак менен, суу менен кандай деген микроорганизмдер бизге кирип, биздин ичибизде жашап, биз жеген тамакты жеп, бизде жашап, ошол жакта жашаганга аракет кылат да. Аны бизде дайыма мен айтып келген лимфа бездерибиз күрөшүп, аларды чыгарып жок кылып турат да. Мына биздин тууган былтыр келип, абдан жакшы профилактика алып, эч кандай ковид менен оорубастан, абдан сонун жүрүп, бирок ошол убакытка чейин мына өзү өткөрүп жүрдүм деп атат да. Мүмкүн 1 ай мурун, мүмкүн 2 ай мурун келип туруп, дагы бир профилактика алганда мындай акыбалга түшмөк эмес. Вообще өзү албетте адам ар бир 6 айда өзүн неме кылып туруш керек да. Мына биз мен тамашалап көрүп калганда, сиз машинаңызга майыңызды куюп турасызбы дейм да. Мисалы майды алмаштырат, бензин куюп турат, ходовой деп коет, баарын жасап турат да. 3-4 айда сөз кайтат адам. Демек, адам деле ошондой да. Көрдүңүзбү? Адам дагы, урматтуу мекендештер, адам дагы өзүн кеминде 3 ай. Бизде эритроцит деген бар да. Кан тамырдын ичинде эритроцит деген бар. Ал 4 ай жашайт да. Мына сизде азыр мына ушул айда лечение алдыңыз. 4 айдан кийин азыркы эритроциттериңиз кетип, 4-чү айга сизге жаңы эритроциттер келет. Көрдүңүзбү? Ошондо дагы сиз абдан жакшы болгонду сезесиз да. Демек, адам ар бир 4 айда 120 күндө өзүнө өзү профилактика жасап туруш керек. Керектүү нерсеге келип, ошол нерсени алып туруш керек. Ар бир 4 айда албетте күнүмдүк гимнастика бул сөзсүз керек. Күнүмдүк гимнастика сөзсүз түрдө керек туугандар. Күнүмдүк гимнастикага бул бездерге массаж жасоо. Мен Facebook'ta, Instagram'da бергем. Денени 3кө бөлүп, денедеги без тамырларды жылдыргыла депчи. Күнүмдүк гимнастикага бул курсактарды басуу, курсактагы органдарды басып турушубуз керек. Күнүмдүк гимнастикага курсак менен дем алуу керек. Эми ушун ичинен курсак менен дем алууну канча жолу эстесеңиз ошо жолу жасап коюшуңуз керек. Маршруткада кетип атасызбы, машинада кетип атасызбы, күйнөдө тамак жасап атасызбы, бир жерге барып бирөө күтүп отуруп калдыңызбы, 10 жолу курсак менен дем алууну жасап коюш керек. Ал эми курсак көнүгүү менен денеге, безге көнүгүүнү бир күндө эртең менен бир жолу жасап коюш керек. Демек, адам күнүгө өзүнө ушул мероприятияны жасап турганда, биздин тууганыбыз мүмкүн азыр деле оорубай калыш керек эле да. Бизден гана лечениени алып, сиз өзүңүзгө кылган мероприятияны жасадыңыз, бир 2 ай может, анан эме кылдыңыз, унутуп калдыңыз. Эгерде сиз 365 күн, ошон үчүн айтам да, адам өзүнө 365 күн, мен айткан 3 көнүгүүнү жасап тура турган болсо, сизге кирген вирус киреби, микроб киреби, башкасы киреби, бардыгын биздин организм жеңип турмак да. Демек, сиздин катаңыз, сиз күнүгө өзүңүзгө өзүңүз күнүмдүк көнүгүү 3 правиланы жасап аласыз. Мына ошончо сиз бир аз азыр ооруп келдиңиз. Эми азыр да болсо кеч эмес, албетте күнүмдүк көнүгүүнү жасаңыз, суу ичкенди унутпаңыз, тамакты жөндөгөндү унутпаңыз.
Саламатсыздар туугандар.